Адамдар кандай оорулар менен ооруй тургандыгын атайын медициналык көзөмөлдөн өтпөй эле анын кандай абалда уктоосу боюнча аныктаганга болот. Биринчи, бир жак кыры менен иштеги бала сыяктуу мындай абалда уктаган адамдар өзүнө болгон ишеними төмөн, депрессияга көп кабылган, ашказан жана гипотения оорусуна кабылгандар деп аныктоого болот. Экинчи, колдорун жастыктын түбүнө салып бир жак кыры менен уктагандарга остеохондроз оорусу бар экендигинен кабар берет. Үчүнчү, колун башынын астына коюп бир капталы менен жатып уктагандарга ринит, танзилит жана гайморит оорусунун бар экендигинин белгиси. Төртүнчү, ичи менен уктаган адамдар болсо айтканынан кайтпаган, өзүнө сынды кабыл ала бербеген адамдар кирет. Ашказаны ооруган адамдар дагы ушундай калыпта уктайт. Бешинчи, көмкөрөсү менен жатып уктагандар болсо баш оорунун бар экендиги менен сыпатталат. Алтынчы, гипертония, аритмия жана жүрөк оорулары менен ооругандар абдан коңурук тартып уктайт. Жетинчи, тынымсыз кофе ичкен адамдарда темир жетишпестиги айтылып келет. Булак барометр чекит KG.